27 февралдан 5 мартка чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Уккан маалыматыңызга кылдат мамиле кылыңыз. Кайсы бир таанышыңыз жөнүндө чындыкка дал келбеген маалымат угуп, ал тууралуу оюңузду өзгөртүүдөн алыс болуңуз. Бейтааныш адамдар менен болгон байланышты чектегенге аракет кылыңыз. Учак айыңдан оолактаңыз. Айдоочулар жолдо этият болуп, эреже бузбай айдоосу керек. Анткени жол кырсыгына кабылуу ыктымалдыгы бар. Руханий байлыкты жакшы көргөндөр, эзотерикалык илимге кызыккандар үчүн жагымдуу мезгил болот. Букачар жылдызы. Көңүл ачуу иш-чараларына, достук кишилерине, дискотека же клубтарга баруудан баш тартуу сунушталат. Анткени бул сизге көп каржылык чыгымды алып келет. Узак мөөнөткө эч нерсе пландабай туруңуз. Жагдайлар өзгөрүп, учурдагы пландарга өзгөртүү киргизишиңиз мүмкүн. Аптанын экинчи жарымында өнөктөштүк мамилесинде турукташуу орун алат. Сүйүктүү адамыңыз же жумуштагы кесиптешиңиз менен талаштуу маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө аласыз. Эгиздер жылдызы. Эгиздер амбицияларын жөнгө салууга, эгосу менен күрөшүүгө аргасыз болушат. Максатыңызга жетүү жолунда олуттуу тоскоолдуктарга туш болосуз. Тез арада чечүүнү талап кылган маселелериңизди дароо чечип алыңыз. Болбосо кийин чоң көйгөй жаратат. Өнөкөт ооруларды дарылоо үчүн жакшы убакыт. Ошондой эле тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин ичүү сыяктуу жаман адаттардан арылууга аракет кылсаңыз натыйжалуу болот. Бөйөн жылдызы. Узак сапарга чыгуу сунушталбайт. Жолдо чарчап же ооруп калышыңыз мүмкүн. Үй бүлөдө романтикалык мамилелер өнүгүп, жубайыңызга болгон сезимиңиз күчөйт. Берилгендик, ишенимдүүлүк, жоопкерчиликтүүлүк сыяктуу сапаттарды көбүрөөк баалай баштайсыз. Балдарды тарбиялоодо тартипке бекем болуңуз. Өзүңүз олуттуу болбосоңуз, сиздин айткан эскертүүлөрдү балдарыңыз кулак сыртынан кетириши мүмкүн. Архитектор, инженер, курулушчулар айлык маянасы жогорулап кубанышат. Арстан жылдызы. Үй бүлөдөгү тартипти калыбына келтирүү, жалпы тазалоо же оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн ыңгайлуу. Бир туугандар менен биргелешип жасалган иштер ойдогудай өтөт. Мураска байланыштуу маселелердин баары сиздин пайдаңызга чечилет. Үйдө улгайган жакындарыңыз менен курч темаларды талкуулап, буга чейинки таарыныч, араздашууларды унутууга бет аласыз. Тиричиликте химиялык каражаттарды колдонууда этият болуңуз. Бийкеч жылдызы. Бийкеч айымдар түгөйүн шекшип, күмөн санай бергени туура эмес. Ашыкча кызганчаактыгыңыз жан шеригиңиздин жүрөгүн кысып, ал аба жетпей деми кысылгандай абалга кептелиши мүмкүн. Бул учурда үй бүлөдөгү кичинекей кыйынчылыктарды укмуштуудай көрсөтүп, чыр чатакка алып келбейин десеңиз, сабырдуу болуңуз. Бизнесте киришиңизди көбөйтүү жолун издейсиз. Бойдоктор сезимдерин жакшы көргөн адамдарынан жашырбай ачык айтканы туура. Тараза жылдызы. Жылдыздар таразаларга ден соолугуңузга, өзгөчө тамактануусуна жана жеген тамагынын сапатына көбүрөөк көңүл бурууга кеңеш беришет. Бул күндөрү жеңил диетага отуруу, жок дегенде ашыкча тамактанбоо эң жакшы нерсе. Энергияңызды үнөмдөңүз. Аны көп иштерге жеткирем деп баштаган долбооруңузду аягына чыгара албай каласыз. Буга чейинки карыз насыяларыңыздын баарын котулуп, көңүлүңүз жай алат. Чаян жылдызы. Сүйүү мамилесин баштан өткөрүп жаткан чаяндар романтикалык мамиле түзүүдөн кылдат жана сабырдуу болушканы туура. Ошондой эле көптөн бери чыгармачылык менен алектенгендер ичинде бышырып жүргөн идеяларын ишке ашырууга бел байлашат. Жумушта кесиптештер менен өзгөчө жакын мамиле орун алып, алардын жылуу мамилеси сизди чыйралтат. Эс алуу күндөрү жакындарыңыз менен шаар сыртына чыгып, эс алып келсеңиз болот. Жаачы жылдызы. Аптада менин үйүм менин чебим деген принципти бекем карманып жашайсыз. Материалдык маселелерди чечүүгө ыңгайлуу жума болот. Жакындарыңыз сизге каржылык колдоо көрсөтүп, чоң суммадагы сатып алуулар үчүн жетиштүү акча чогултуп беришет. Туугандарыңыз менен мамилеңиз гармонияга айланат. Дүйшөмбү жана шейшембиде кыймылсыз мүлккө байланыштуу маанилүү документтерге кол коюудан баш тартуу сунушталат. Текечер жылдызы. Аптада вирустук инфекцияларды жуктуруп албайын десеңиз, коомдук транспортто бет кап тагынып, жөтөлүп чүчкүргөндөрдөн алыс туруңуз. Жолугушуулар жана алыскы сапарлар үчүн жакшы убакыт эмес. Окууга басым жасагандар ийгиликке жетишет. Интеллектуалдык деңгээли өсүп, каалаган окуу жайына өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Каржы маселесинде кризиске кептелбейин десеңиз, ири сатып алууларды кое туруңуз. Суу куяр жылдызы. Жумушта кызмат тепкичинен көтөрүлөсүз. Жакындарыңыз менен буга чейин келише албай жүргөн талаштуу маселелерди талкуулап, оң жыйынтык чыгарасыз. Унаа же батир сатып алам деп пландап жүргөндөрдүн ою ишке ашат. Акчаңызды накталай эмес, банк карточкаңызда кармаганыңыз туура. Болбосо тоноочулардын курмандыгына айланып каласыз. Ачуу үстүндө жакындарыңызга катуу айтып, көңүлүн оорутуп албаңыз. Балык жылдызы. Үй бүлө мүчөлөрүнө карата мамилеңизди өзгөртөсүз. Сизде туугандык, жакындык, кыйышпастык сезими күчөйт. Сиздин идеяларыңызды, баштаган иштериңизди дайыма колдоочу адам чыгат. Буга чейин кол үзүшкөн түгөйлөр кайра табышып, мамилесин улантышы мүмкүн. Олуттуу чечим чыгаруудан терең изилдөө жүргүзүп, анан бир тыянакка келгениңиз жакшы.
шашылыш кабыл алынган чечимдердин баары чийки болуп калат.